Дагы бир жолу баарыңыздарга чоң салам, терең салам айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жаңыда бизге кошулган көрүүчүлөргө дагы бир жолу кутман таң, керемет таң каалайбыз. Ушул күн дагы жакшы өтсүн деп эле эртеден бери жакшы тилектерди айтып келаткан учурубуз. Азыр болсо бизде келген дагы конокторубуз бар. Баарыңыздардын маанайыңыздарды көтөрөлү деп турган учуру, албетте колдоруна комузду кармаган ушундай арген үндөрү менен Кенже Өзбекова жана Жийдеш Медетканова. Саламатсыздарбы? Чуркап келдиңиздер, кандай келдиңиздер? Анан ошол жөнүндө айтып, элибиз менен да кенен учурашып алсаңыздар болот. Кутман таңыңыздар менен, кадырмандуу кыргыз калкым. Сиздер менен ушул Пирамида телеканалында амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Маанайыңыздар кандай? Таңкы маанайда бүгүн сиздер менен көрүшүп жатканыбызга миң мертебе Кудайыма шүгүр. Амандыкта, жакшылыкта дайыма көрүшүп жүрөлү деген жакшы үмүт менен бүгүн келип отурабыз. Жакшы, рахмат. Эми келиңиздер. Эмне жаңылык менен келдиңиздер, ошондон баштайлы. Кимден баштайлы? Кенже же Жийдеш? Жийдеш. Бүгүнкү жаңылыгыбыз ошол силер менен маектешип, жакшы чыгармаларды аткарып берели деген жакшы үмүт менен келдик ошол. Эртең менен саат 4кө чейин тойдо болдук эле деп кыйналып атам дедиңиз. Азыр кыйналбай эле ырдап бересизби? Аракет кылабыз болушунча. Буга чейин ырдап жүргөнсүз да. Эфирлерге чыгып келгенсиз, клипиңиз бар. Жакшы. Кенже, сиздикичи? Кандай десем, меники деле ушул кыргыз элине жакшы маанай тартуулайын деген ойдо эле келип калдык сиздерге. Кудайга шүгүр, клиптерибиз көрсөтүлүп атат. Акырындан чыгармачылык менен иштеп атабыз, кыргыз элибизге кызмат кылып атабыз. Бир аз болсо дагы салым кошуп атабыз. Ырлардан жаздырып атасызбы? Буйруса жаздырып атабыз. Көп эле мындай жакшы эс алуу болду окшойт ортодо. Жакшы эле, жакшы эс алуу. Кетип келип, азыр анан булуттан чыккан айга окшоп жылт этип чыга калды. Жакшы эле эс алуу болду окшойт, өзгөчө мен үчүн. Эми чыгармачылык менен билек түрүнө иштегенге убакыт келди окшойт деп ойлойм. Кудай буйруса ушул жакшы идеялар менен жакшы чыгармачылыкта иштейин деген ниет бар. Иштеп баштадым Кудай буйруса. Эми мындан ары дагы жакшы сиздерге клип алып келип калышым мүмкүн жакында. Жакын арадабы? Ошондой жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Жийдеш айым сизде? Биз да азыр ыр үстүндө иштеп жүрөбүз, бирок клипке чейин ушу жаңы ырдын үстүндө иштеп атабыз. Кудайым буйруса, бирок ошол ырыбыз чыкса, клип тартканга аракет кылабыз. Баштаганда эле эфирди ачып, эмне деген ыр менен баштап бересиздер? Албетте, бул жерде кыргыз эли менен сиздер байланыштырып, түз эфир аркылуу жолугуштуруп аткандан кийин, мен деген ушул Жийдеш экөөбүз жолуккан кандай жакшы деген чыгарманы аткарып бергибиз келип атат. Жакшы. Анда жолуккан кандай жакшы деген ырды жалпы биздин көрүүчүлөр менен чогуу көрөлү, урматтуу түлөгөчтөр. Анда болсо, келдик Кенже Өзбекова жана Жийдеш Медетканова да. Чындыгы жүздөр менен, чөйрү жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучакта бекем кызы, кубаттуу билек менен, көрүшсөк кандай жакшы, көрүшсөк кандай жакшы, көрүшсөк кандай жакшы. Amandıq bolsun deşip, böstölөр tolsun deşip, bayırlap başımızga, bak
өлөт консун деши. Бар болсо кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөн өмөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшыга себеп болуп. Жолуксак кандай жакшы, 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 жолуксак кандай жакшы. Баракелде, бул сонун комузду чертип койгонуңуз бул кооздогон болуп калабы ошондо? Албетте мен бардык жерге барганда ырда бересизби деп суранып калганда айтып коем, мен бейзик инструмент ырдай албайм деп. Өзү комуз мага көнүп, мен комузга көнүп алгам да. Комузу жок ырдай албайм. Комузу жок жашоомду элестете албайм. Албетте комуз эң жакын досуңуз? Жакын досум деп эсептейм. Сырдашыңыз, курдашыңыз. Курдашым. Жийдеш айым сиздикечи, комуз? Кудайым буйрса жакындан эле баштадык, жаңы үйрөнүп. Үйрөнүп баштадыңыз. Үйрөнүп баштадык. Анан буйрса жакында элибизге ушундай комуз менен чыгып Комуз менен чыгып калат. Салам Пирамида каналы, Нурмат, татынакай кыздар келген экен эфирге дейт. Ооба, туура. Жакшы, жакшынакай кыздар. 25-inde той беребиз, жийдеш жар айтканды билесизби дейт го мына сага. Ооба, билебиз. Барып беребиз, чакырсаңыздар. Жар айтканга сиз жар айта аласыз, Ооба, айтабыз. Жакшы экен да. Туура эле, урматтуу телегөөрчүлөр. Сиз эле бүгүнкү азыр күркүрөгөн күз, ушу күздүн күнү жакшы, үйүңүздөрдө жакшылык болбосо, той болбосо, үйгө чакырсаңыздар, үйгө комуз менен ушундай ресторан, тойкана, кафелерге чакырсаңыздар, өздөрүнүн эстрада ыры менен да ырдап бергенге даяр экен да. Ошондо бардык жагынан тең. Эми жанакы айткандай эле жаңылыктардан жийдеш. Сиз кыска нуска эле сүйлөп койдуңуз. Бизде деген жийдеш деген аттар көп. Илгери жийде деген топ түзүлгөн. Аны билесиз, андан сырткары азыр бизде жийдеш деген ырчы кызыбыз бар, эстрада ырчысы. Канча деген мамлекетке барып ушундай кыргыздын желегин желбиреткен, бизди кубандырган, сүйүндүргөн ырчы кыздардын бири. Анан ошолордун арасында жийдеш деп мындай атыңыз менен чыгып атканыңызга коркунуч жокпу? Жок, анткени Кудайым буйрса дагы биз дагы көптөгөн алдыга көп жакшылыктарды алып келгенге, көптөгөн конкурстарга катышканга аракет кылабыз. Өзүмдүн атым Жийде Гүл да негизи. Анан бирок мен өзүм жийдеш деп чыгып алгам. Негизи мындай ат чанда кездешип да айтышат, бирок ошондуктан да Жийде Гүл деген аран жийдеш мага көбүрөөк чагып, ошо жийдеш болуп чыктым да. Балким жийдеш деп тигил жийдешти чакырып атса, адашып сизге түшүп калышы ыктымал деген ой менен эмеспи? Жок, мен фамилиям бар да. Медетканова деп. Балким ошо Жийде Гүл деп эле толук чыгасыз. Билбейм, мен жийдеш болуп чыгып алдым, мен болду. Атыңыз өзүңүзгө Жийде Гүл дегени жакпай калды. Эмне жийдер жакпай калды, ошонсу анан жийдеш деп болуп калдым. Бул жийде деген бир өзгөчө. Мындай аңкыган сонун жыты бар. Аны жийде баягы гүлдөгөн маалда ошондой бир өзгөчө болуп турат деп айтат да. Ооба, мөмө жемиш деп айтат. Мөмө жемиш баарыбыз тең эле билебиз да. Анан Жийде Гүл деген сонун атыңызды жашырбаңыз. Жийдеш дегенде бизде ырчыларыбыз бар. Анан Жийде Гүл деп эле мындан кийин атаңыз. Кенже кошуласызбы, кошулбайсызбы? Албетте кошулам. Анткени кыргызда айтып атат эмеспи? Асан чакырып, кулагыңа угулган атты айтып жүрүш керек депчи. Анткени Жийде Гүл деп койгондон кийин Жийде Гүл деп жүрүш керек. Анткени ошо кыргыз патентке барганда дагы көп жерден адашат экен. Ошо эми келиңиздер, кийинки ырыңыздарды атайын ырдайм деп келдиңиздер да. Эми биринчисин дуэт ырдап баштадыңыздар. Азыр болсо кандай бир-бирден ырдайсыздарбы же ошо эфир бүткөнгө чейин чогуу ырдайсыздарбы? Биз деген башынан эле чогуу жүрүп көрүп калгандарбыз. Чогуу ырдайбыз. Чогуу эле ырдайбыз деп сүйлөшүп келгенбиз. Болбосо өзүм эле ырдагым келип атат деп элеген. Анда келиңдер, чогуу ырдасаңыздар дагы бир жолу чогуу ырдап берсеңиздер болот. Анткени бизге дагы сонун СМСтер келип атат.
Салам, ырчы кыздарга дейт. Силерге салам айтып аткан экен. Ырчы кыздар чоң рахмат, Алла разы болсун деп жазган экен. Жанакы 65 жаш туулган күндү куттуктагандарга. Рахмат. Той деле кызмат кылыңыздар, ырчы кыздар бар болуңуздар дейт. Чоң рахмат. Рахмат. Анда кеттик кийинкиси. Jay götür, jay gelbesen güzgü barı. Güz götür, güz gelbesen kışka kalıp. Hoş entip, hone kayıp ötüp gitme. Hoş entip, bir günüm kaytalanıp hoş ettim hane kayıp ötüp gitme hoş ettim her bir günüm kaytalanıp koysa eğer tanrı sana jolukturbay tarımban kıygaç düşkün joloşunday gütemün gelmesen de ömür boyu maydandan jarım gütkün koluktuday gütemün gelmesen de ömür boyu maydandan jarım gütkün koluktuday men seni yaşlar askan joldan gütüm men seni yaşlar jürgön toydan gütüm gütümün en akırkı tüngülümün gütümün mаңдай жарган сүйүнүштүн gütümün en akırkı tüngülümün gütümün mаңдай жарган сүйүнүштүн gütümün mаңдай жарган сүйүнүштүн Эфирге менимче көптөн бери келе эле окшойсуз. Анткени биздин мынакей көрүүчүлөр жазып атат. Жарым жылдай болуп калды окшойт сиздерге келелегине. Анда биздин урматтуу телекөрүүчүбүз көптөн бери сиздин эфирге келгениңизди көрө элек окшойт. Анда сизде көбүрөөк тынык болгон окшойт чын эле. Чоң рахмат. Ырчы кыздар бар болгула Кенже Өзбековага терең салам айтам дейт. Чоң рахмат. Экөөңүздөр кантип чогуу мындай биргеликте иштеп калдыңыздар? Албетте, чыгармачыл адамдарды азыркы заманда тойлордо жолугуп калбадык да көбүнчө. Анан ушу тойлордон кезигип калдык. Анан базарга барсаң 1000 адам бар, бир адамга барып салам бересиң деп айтылат эмеспи? Ансыңардай экөөбүздүн жылдызыбыз келишип калды окшойт. Анан иштешели деп сүйлөшүп, чечип, чогуу чыгармачылыкта жол көрсөтүүң өзү жеке чыгармачылыкка жаңы кадам таштап аттым эле деп жийдештин сунушу менен чогуу иштешип калдык. Кудай буйрса алдыда ушул кыргыз элибиз үчүн жакшы дуэттерди, жакшы чыгармаларды чогуу бирдикте тартуулайбыз деген ниеттебиз. Жакшы. Чоң рахмат. Сиз менимче мындай кылбайсызбы? Азыр көпчүлүгү сизди сурап атат, Кенжайым. Ошондуктан балким өзүңүз жалгыз соло.
чоң рахмат. Эмесе сиздер үчүн атын атаса куту сүйүнөт деп айтылат эмеспи? Рахмат ушул менин атымды атап, мага тазим кылып атканыңыздарга сиздерге Алла разы болсун. Бар болуңуздар. Кызматым сиздер үчүн, ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Сиздер үчүн анда ошол өзүмдүн агайым Ысталбек Бактыгулов агайымдын сен дегенде сен дегеним сен деген чыккан. Салам Нурмат дейт. Салам Кенже айым биздин Нургүл кызыбыздын туулган күнү менен да куттуктап коюңузчу сураныч дейт. Нургүл кызыбыз. Бирок каяктан жазып атасыздар, урматтуу туугандар? Ошону толуктап айтып койсоңуздар сонун болот эле. Мына ушу Кенже айым ырдаган аткан учур болчу, Нургүл кызыбыз. Урматтуу Нургүл айым, туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Бул жашоодо жалаң гана ушул жакшылыктарды кааламакчыбыз. Эки дүйнө бактылуу болуңуз, бар болуңуз, аман болуңуз. Ар дайым бир туугандарыңыздын арасында жаркырап жайнап жүрө бериңиз. Дагы ушундай куттуктоо келип калды, бирок кийинкисин кылалычы. Sen degende sen degenim sen degen, senden bölük körbegenim körbegen. Sen degende seketim ay içimde, sende jürüp men ay sende jürüp men ay sende jürüp men tügönüp öngdönüm. Sen oylasam oylağınım oylağın, sen oylamay koybağınım koybağın. Sen degende tacabadı jürögüm, sezimimdi koybay, sezimimdi koybay, sezimimdi koybağınım koybağın. Ay bana geldi. Sen degende kıyaldarım kıyaldar, kıynalamın kıyaldardı kıyalday. Senden mağa жалгыз gana söz gerek, sendip min dep şıbır, sendip min dep şıbır, sendip min dep şıbırap koy uyalday. Senden mağa жалгыз gana söz gerek, sendip min dep şıbır, sendip min dep şıbır, sendip min dep şıbırap koy uyalday. Sendip min dep şıbırap koy ayanday. Bara geldi. Сонун, мисалы үчүн мөмөлүү дарак мугалимсиз. Анан ушундай тойлордо кызмат кылып жүрөсүз. Жазып атат го, бул жакта биздин тоюбузга ырдап кеткенсиз депчи. Анан ушуну анан кечинде той, анан кантип жетишип атасыз? Кыйынчылык жараткан жокпу? Жок, мага кыйынчылык жараткан жок. Анткени чыгармачылыкта талантты канчалык жашырып катсаң дагы баары бир ташты жарып чыгат демекчи. Ошол биринчи кесибим негизи ошол музыкальныйды бүткөм. Высшее образованием бар. Экинчи кесибим кыргыз тилчимин. Кыргыз тилчи ошол экинчи кесибим боюнча дагы ошол гос жумушта иштеп атам. Анан баары бир деле чыгармачылык кытыгылай берет экен да. Ырдагым келип, мен ошол эл алдына чыгып ырдагандан рахат алам. Эч качан чарчабайм. Ошо көбү ошентип суроо беришет да, эртеден кечке гос жумушта иштесең, анан тойдо түнкү саат 12-ге чейин той болсо, кантип эс аласың? Наоборот, ошол мен тойдо жүрүп эс алам. Мен чарчабайм чыгармачылыкта. Чыгармачылык кытыгылап атса, өзүңүз айткандай, сизди кытыгылаганы башкача экен. Жийдеш, өзүңүз чыгармачылыкта башка кайда кызмат? Биз болсо негизи өзүм кесибим акушер-гинекология жайда бүткөм. Мен бир аз иштеген соң ал кесипти азырынча токтотуп койдум. Андан соң азыр салондо иштеп атам. Аны да кичине курстарды окуп алып, ошо менен бош убактымда салондо болом. Бирок азырынча тойдон кол бошобой атат. Бирок бошоп калсам эле салонго барам да. Жакшы экен. Жийдеш.
Тағайболот мырзаны бүгүнкү майрамы туулган күнү. Туулган күнүңүз менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сизге албан ийгиликтерди каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болуп, жакшылыктарга, балдарыңыздын, жубайыңыздын жакшылыктарына күбө болуп жүрө бериңиздер. Ата-энеңиздин да өмүрү узун болуп, сиздердин жакшылыгыңыздарды көрүп, небере чөбөрө көрүп жүрө беришсин. Жылдызбек мырзаны дагы туулган күнү менен. Жылдызбек мырза, сизге дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Баарынан самый главный ден соолук деп коет го. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, оорудан алыс болсун, баардык нерсе жаман бөдө кырсыктардан алыс болуңуз. Келечекте баардык жакшылыктын баары сизге каалайбыз. Бул жакта таштаган жоксузбу? Таштай элекмин. Аны менен дагы, андан сырткары салондо дагы, анан ырчылыкка дагы сиз деле жетишип атасызбы? Кенжеден кем калбаган кыз экенсиз өзүңүз делечи. Ооба, өзүңүз кенже эжем айткандай, бул ырдаган келген нерсе мындан чарчабайт экенсиң. Наоборот, мындан дагы алдыга кадам таштап, талыкпай, ошол нерседен мындайча айтканда, аябай калың күч алат экен да. Ошол менен акырындан баарына жетишкенге аракет кылып атабыз. Туура. Себеп дегенде, азыр таланттуу апалар жүрбөйбү? Ырдап атышат го. Таланттуу апалар ырдаганда дагы 70-тен ашкан апалар бул жагым ооруп, тигил жагым ооручу эле, азыр эч жерим оорубай калды, мен ырдагандан бери деп атышат да. Бул дагы сен сиз дагы ушундай чарчабайт экенсиң, жакшы экен деп турганыңыз жакшы экен. Сизге жагып турганда. Анда ырдап берели жүрөк сыры. Жакшы. Чыгармачылыкта ырдап жүргөн, албетте бул бир жолда жөнөкөй. Комуз менен ырдап койгондо эле жөнөкөй, мисалы үчүн комузчуну коштоп алып. Бирок чыгармачылыктын өтө оор жолу бар да. Мисалы үчүн клип тарттырган, ага ыр жазган, канча деген акчаларга жанакындай кийимдерди алып тиктирген. Анын баарына чыдайсызбы? Ооба, чыдап келатабыз. Акырындан ошол нерселерден өтүп, кадамдар таштап, басып келатабыз. Комуз менен мындайча айтканда чертип ырдаган, мындай мен ойлойм да, бул наоборот оңоюраак болуш керек деп. Чанткени өзүм чертип ырдаган аябай эңсеп ошону самайм да. Анан бирөө чертип берсе да өзүң черткиң келгидей ырдайсың, бирок аракет кылсаң дагы мындай өзүң черткиң келип кетет да. Ушундай нерселер көп болот экен. Кудайым буйруса баары алдыда аракет кылып үйрөнүп атабыз. Клип
тарттырган боюнча айта кетсем, клип тартканда деле канчаден кыйынчылыктар болду. Башыбыздан көп нерселер өттү. Биринчи баягы мындайча айтканда акырындык менен башталат эмеспи баардык нерсечи. Биринчисинде кетирген каталарыбызды экинчисинде оңдоп дегендей, ошол нерсе менен кайталаганга аракет кылып калат экенсиң. Ошол Кудайым буйрса дагы жакын арада, дагы жакшылыктарда, жакшы көбүрөөк мындай кызыктуу клиптер тартканга аракет кылып атабыз. Канча клип бар сизде? Азырынча биздин мен бир эле клибим бар, дуэт ырдаганбыз. Ким менен ырдагансыз? Элдияр деген жигит менен. Ошол эле клибибизди тарткан боюнча азырынча өзүм алдыга кичине аракет кылып атам. Чыгармачылыктын бардык түйшүгүнө чыдайсыз, ысыгына күйөсүз, суугуна чыдайсыз. Азыр бизде дагы жазып аткандарды окуп койбосок болот. Дегенде атайын боордош туугандар Тажикстандан жазып жатышкан экен. Салам пирамида жамааты, ишиңиздерге ийгилик. Сапаров Каныбекти 20-ноябрь туулган күнү менен куттуктайбыз. Каныбек сага узун өмүр, чың ден соолук каалайбыз. Ар дайым жаркырап жайнап жүрө бер. Апаң Гүлсүн, келинчеги Кулпунай, уулдарың Нурулло, Нурадыл, кызың Гүлнур, Тажикстан жеринен Мургап районунан дейт. Бизди Тажикстандан бери көрүп аткан бир туугандарыбыз бар. Алардын баарына тең салам айтып койсоңуздар болот. Рахмат, мен ойлогон ырларды ырдап жатасыздар. Кенжегүл Жидеш сонун болду. Дайыма ырдап жүрө бериңиздер. Дайыма жакшылыктардын астында жүрө бериңиздер. Пирамида каналын жакшы көрөм дейт. Чоң рахмат. Бул жакка атайын силердин сүрөтүңүздөрдү кошо тартып жөнөткөн экен. Чоң рахмат. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Ушундай жакшы күндөр көп болсун жашоодо. Эми Келжайым, азыр сиздин шакирттериңиз барбы? Шакирттерим албетте бар. Биринчи шакирттерим жийдеп окуйт. Сизге канча болду чыгармачылыкка ушул сүңгүп кирип аралашып жүргөнүңүзгө? Жарым жыл болуп калды. Ой ата. Аябай көп болгон экен, жарым жылдын ичинде ушундай бир клип тарттырып жетишип калсаңыз, анан канча ырыңыз бар? 4 ырым бар. 4 ырды атайын аранжировкалап жасаттыңыз? Аранжировка эмес, мындай элдик ырларды эле ырдап жүрөбүз азырынча. Анан Кудайым буйрса жаңы ырдын үстүндө эми иштеп жатабыз. Мисалы үчүн атайын чыгармачыл инсандар оюнчулар менен, композиторлор менен, акындар менен иштешет да. А сизчи? Азыр ошо иштешип жаткан учурубуз жаңы ырдын үстүндө Кудайым буйрса. Ким менен, мисалы үчүн кандай акын, ким менен иштешип атасыз? Кимдер менен таанышып атасыз? Азыр биздин акын боюнча айта кеткенде өзүмдүн тааныш байкелеримдин бири болот. Азырынча ошол байкем жардам кылып атат, акын менен сүйлөшүп, ырлар жаздыртып. Байкем болсо мындайча айтканда ошол ырдын азыр толук дагы чыгып элек, ошол ыр бүткөндөн кийин айтайын. Жибек томпойгон чоң эле кыз экенсиз, катуураак сүйлөсөңүз жакшы болмок эле дейт. Томпойгон жок. Катуураак сүйлөп атам дейм. Катуураак эле сүйлөп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, антип таарынтып албаңыздар. Албетте кечирим сурап коебуз. Биз дагы мен да туура эмес эле окуп алдым окшойт. Бирок мындай жанынан көрсөңүздөр курчактай болгон эле жакшынакай эле кыз экен. Ага караганда биздин Кенже айым кичине чоңураак. Албетте менин жашым да чоңураак, өзүм да чоңураакмын дейм. Анан сизди жалгыз жеке ырдооңузду өтүнүп сурамакчы эле. Азыр эле. Мен анда мындай эле ырдап берейин, комузу жок эле. Комузу жок эле. Жарайт. Сагындым сизди, сагынган менче болбостор, сагыныч мыжып, жүрөктү эркин койбостор. Сагындым сизди, көз түнөп калган жүзүнөн, мүнөзү токтоо, күмүш чач менин жандосум. Ой жандосум. Ой баракелди. Кенже сонун ырдайт экенсиз, жакшы үйрөтүп аткан экенсиз. Жибек сизден кечирим сурайм, жакшынакай кыз экенсиз, тамаш. Жибек эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жийдеш деп жана башында айттык эле, анан кичине жибек
деп угуп алган окшойт да. Эми сиздин канча шакиртиңиз бар? Биринчиси. Андан кийин дагы ушундай ырчы кыздардан, мырзалардан балким өзүңүз да продюсер болуп чыгасызбы? Кудай буйруса, мен бурдатан спец комузду бүткөн. Мен школда иштеп жүргөндө 6 шакиртим бар эле. Кружок уюштуруп, райондордон биринчи местелерди алып, канча деген кыздарым бар эле. Ушундай күчтүү кыздарым бар эле. Убакыт өтүп, өз ордуларын алып кетишти алар. Бүгүн үйрөтсөм, эртеси күнү келип алып, эже үйрөнүп бүттүк биз. Кайра дагы үйрөтөсүзбү деп ушундай талапты катуу койгон окуучуларым бар болчу. Анан эми дагы болсо, Кудай буйруса, мына кичинеден иштешип келе жатабыз. Аябай эле чоң продюсерлик кылып жиберем деген деле мен пока оюмда жок. Кудай буйруса, эми ал нерседен деле көрүнгөн тоонураак жок демекчи, алыс эместир. Ал нерседе убакытты көрсөтөр дегендей. Буйруса, эми эң биринчиден ушул баштап аткан ишибиз алга жүрүп кетсе, Жийдеш экөөбүздүн ишибиз алдыга жүрүп, дагы жакшы ийгиликтерди жаратып жиберсек, анан ойлонуп кетермин. Продюсер болсом дагы жакшы болгудай деп. Сизден жакшы эле продюсер чыкчу да экен. Жийдештин үнү абдан жакшы экен, алга дейт. Рахмат. Жийдеш кайсыл жактан болосуз? Жолдошуңуз барбы? Канчадасыз деп жазган экен. Кыз баланын атын сурабайт, бирок жана эфирдин башында айттым эле. Сиз жөнүндө ага кенен толук маалыматты сурашат, эми өзүңүз жооп берсеңиз болот экен. Мен жашыңызды деле айта аласызбы? Ооба, айта алабыз. Кочкор районуна караштуу Мантыш айылынан болом. Бирок Токмокто туулуп өсүп чоңойгом. Жылым болсо 96-жыл колом. Бойдокпуз дегендей, Кудай буйруса. Жакын арада да балким эрте кечи жок. Кенжеге салам айтам. Кенже жакшы ырлардан ырдап бериңизчи. Өткөндө тойдон жолукканбыз Бердибек дейт. Албетте аракет кылабыз, сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун таба турган жакшы ырлардан аткарып бергенге. Тойдон жолуктуңуз беле? Тойдон эми көп адамдар менен жолугушам. Эгерде кечиресиз, эсиңизде калбай калган болсо. Кенже айым, ишиңизге ийгилик каалайбыз, балдарды комузга үйрөтөсүзбү дейт. Албетте келип сурангандар болсо комузга үйрөтөм. Келиңиздер. Сиздер үчүн эшик ачык. Сиздин кандай чыны ушундай мектебиңиз барбы? Көрүп билип калгандар сурап атат го. Ошол мектепте мен 7 жыл иштегем. Азыр болсо Кыргыз билим берүү академиясында иштейм. Ошол мектепте иштеп жүргөн мезгилде кружогум бар болчу. Кийин академияда иштеп жүргөндө ошол үйгө барып сабак берчимин. Суранып калгандар бар, үйүбүзгө келип сабак бересизби деп үйлөрүнө барып комуз үйрөтүп калган убактыларым болгон. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу өзүм декретке чыгып кетип, өтө тыныгууда болуп кеттим 3 жылдай. Анан эми билек түрүнүп иштеп баштадым. Кудай буйруса, улантам деген ойдомун. Эжелерге ийгилик каалайм. Жийдеш чыгармачылык ийгилик жакшынакай кыз экенсиз деп жазыптыр. Ош областынан дейт. Кенже дагы бир жолу ырдап койгулачы, үнүңөр тунук экен сураныш деп. Улам бир биздин көрүүчү Кенже айым сизге жазып атат. Жийдеш теңир тоонун кызы болгон үчүн наарымдын суусундай тунук экен, бар бол алтыным дейт. Рахмат, рахмат. Эмне деген ырдап бересиз да? Чоң рахмат. Албетте сиздер үчүн булактагы кездешүү деген чыгарманы аткарып бергим келип атат. Ошондо булактагы кездешүү. Asman tonuk, ay tonuk, kölda tonuk. Almasım alı köylüm, mende tonuk. Sezip alım ay ölmür, ak suyum.
анаңы сездің бекен, туйдың бекен. Махаббат өсін чертен нечен нечен. Түбөлүк өшмес болып мағаран алған. Қараның қарегінде қалды бекен. Түбөлүк өшмес болып мағаран алған. Қараның қарегінде қалды бекен. Асман тұнық, ай тұнық, көлда тұнық. Алмасым ал көп ойлар менде тұрып. Сезіп қалдым ай-мөрмөр ақ сүйіңді. Сен отырған бұлақта мен де отырып. Сезіп қалдым ай-мөрмөр ақ сүйіңді. Sen oturgan bulakta men de oturup. Ай, баракелде. Сонун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул жакта дагы бизде 31 23 жөнөткөн экен. Чоң кыздын үй бүлөсү жок экенин көрдүк. Чоң кыздын аты Жийдеш, урматтуу көрүүчү. Чоң кыздын үй бүлөсү жок экенин көрдүк. Кенже өзүңүз жөнүндө айтсаңыз болобу дейт. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз болобу дейт. Чоң кыз жөнүндө уктук дейт. Бойдок экен деп жазыптыр. Айткым келбей жатат. Эми өздүк жашоомду көмүскө деле калтыргым келет. Мени тааныса, кыргыз элим чыгармачылыгы менен таанысын деп. Жок, эмне үчүн? Бул деген сыр болбош керек да. Бул канча деген мамлекетте бар. Ушундай чыган инсандар, канча мисалы үчүн дүйнөнү дүңгүрөткөн жылдыздар бар. Бирок бардыгы тең ачык айтып турушат. Ой, мен көчө тияка баратып, такамды да сындырып алдым деп жазып чыккандар бар да. Урматтуу телегөрүүчү, кечиресиздер, Кенже Өзбекова сыр боюнча катып койду. Ушундай сыр сандык кылып, сандыктын бекем жаап кулпулап койгон учур экен, аны ачыш өтө оор экен. Аны өзүңүз акырындап жүрүп, Кенже айымды телефон номерин таап, же болбосо тоюңузга чакырып, анан ошол жактан кеңири маалыматты тактап билип сурап алсаңыз болот экен да. Пирамида каналы барыңыздарга терең салам айттам. Ырчы кыздар үнүңүздөр сонун экен. Кенже айым дагы чыгармачылыкка ырчыларды үйрөтөсүзбү дейт. Албетте келип. Мына продюсер боло баштадыңыз сиз. Чоң рахмат мени продюсер кылганыңыздарга. Албетте бул өзүбүздүн эле кыргыз элибиз. Көтөрөм десе дагы кыргыз элим көтөрө алат бизди. Ылдый түшүрөм десе дагы кыргыз элим өзү түшүрөт дегендей. Сиздер продюсер деп турсаңыздар, албетте биз продюсер болгубуз келет да. Өзүбүз болбосок дагы элестетип продюсер болуп аткандай бактылуу сезбейли. Албетте бирок жүрөгүңүздөр менен келип, чыныгы бул мезгилге чейин 2-3 адам болгон. Келиң жол көрсөтүңүз, чыгармачылыкта чогуу иштешели деп. Бирок айткан сөзү менен иштеген иши төп келбеген адамдар көп болот да. Анан андай эмес, чыныгы мынакей Жийдешке окшоп жүрөгүмө келип суранып, чогуу ырдайлы, чогуу иштешели деген адам болсо, албетте чогуу иштешкенге да. Продюсер боло аласыз. Продюсер. Мына анда башталды. Келиңиз эми ошол продюсерлукту майлап. Майлаш керек. Майлаш керек дейт. Мындай кылалы. Сиздерге эркин микрофон берейин. Жакшы ырдадык. 1 саат убакыт ушундай зымыраган куш зуу өтүп кетет. Элибизге кайрылып чоң рахмат деген сөзүңүздү айтып коюңуз. Дагы бир жолу ошол кыргыз эли менен амандашып, саламдашып, ушул жүз көрүштүрүп жаткан албетте сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз элим аман болуңуздар. Ар дайым дүйнөдө тынчтык болсун, оору сыркоодан алыс бололук. Качан болсун ушул кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жакшылыкта жолугалы, тойдо жолугалы деп. Кыргыз эли менен жалаң гана жакшылыкта жолугалык, жалаң гана ошо түз эфирлерде жакшы маанайда жолугалык.
Ар дайым ушу сиздердин кызматыңыздардабыз, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерге терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Кыргыз элим алтындай убактыңыздарды бөлүп, бизди көрүп берип, ушундай суроо, жакшы сөздөрүңөргө арнап турганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта жакшы туруңуздар. Чоң рахмат. Сиздерге албетте чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Үзүлбөңүздөр. Андан көрөк дагы бекемдеңиздер, күчтөнүңүздөр, күүлөнүңүздөр. Ушундай ырчыгыздарды айткандай, кенжайым сиз дагы чыгара бериңиз. Жийдешке чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай таң эртеден, эртеңки саат 8-ден баштап ушул 10-го чейин түз эфирде болдук. Албетте менин аты-жөнүм Нурмат Абыкеев. Дагы бир жолу баарыңыздарга терең рахматыбызды айтабыз. Бизде башкы режиссер пультта отырган биздин албетте Жайна Темиркул кызына да чоң рахматыбызды айтабыз. Аны менен бирге Аламидин районунда Тумар тобунун жалпы кызматкерлери, сонун ушундай жакшы топсуздар, жакшы чыгармачыл инсансыздар, араңыздарда ошо бүгүнкү Тагай Болот мырзанын туулган күнү экен. Тагай Болот мырза туулган күнүңүз кут болсун. Тамара эжеге жана жалпы баардыгына тең баарыңыздарга терең саламыбызды айтабыз. Дагы кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык каалайбыз. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар, сак саламатта туруңуздар.